Буга чейинки шайлоолордо үгүт жана талапкерлердин документтерин иликтөө иштери 1 ай жүргүзүлчү. Азыркы шартка байланыштуу айрым талаптар мыйзам чегинде кыскартылды. Азыркы бизде иштеп жаткан мыйзамдар боюнча президенттин шайлоосунун мөөнөтүнөн мурда өтүп жатканда шайлоо өткөрүүчү мөөнөттөрдүн баардыгы тең 4-1 кыскарат деген ченем бар. Ошонун негизинде азыркы шайлоону өткөрүү, мөөнөттөн мурда президенттин шайлоосун өткөрүү жалпы мөөнөттөрдүн баардыгы тең 4-1 кыскаруу тартиби менен алып барылып, ошого карата иш-чаралар жүргүзүлөт да. Арыз берген 65 талапкердин 28 документтери жараксыз болгондуктан Борбордук шайлоо комиссиясы аларды талапкер укугунан ажыратты. Андан сырткары айрым талапкерлер өздөрү баш тартып, учурда 20 талапкер БШКга 30 миңден ашык кол топтоп тапшырды. Азыркы тапта Борбордук шайлоо комиссиясына президенттикке арыз берген 20 талапкердин 30 миңден ашык кол топтоо процессин текшерүү иштери жүрүп жатат. Мына бул жердеги экран аркылуу онлайн режиминде бардык иштер ачык жана так көрсөтүлүп турат. Каалаган жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү келип, толук түрдө каалагандай маалыматын ала алат. Борбордук шайлоо комиссиясы эгерде кол топтоо маалында кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, ал талапкерди президенттик сынактан четтетүүгө толук түрдө укуктуу. Бул текшерүү иштери 11 декабрда аягына чыгат. Ал эми талапкерлерди каттоо иштери 14 декабрда аяктап, 15 декабрдан баштап үгүт иштери башталат. 15 декабрдан баштап үгүт иштери расмий башталганда мурдагыдай эле бардык талапкерлерге бирдей укуктар берилет. Алар өз программаларын мамлекеттик телеканалдар аркылуу жеке жана тобу менен бирге тааныштыра алышат. Массалык маалымат каражаттары аркылуу программаларын жеткирүү, андан сырткары мезгилдүү басылмаларга чыгуу жана таркатылуучу печатный продукцияларды чыгарып таркатуу жолу менен, андан сырткары интернет басылмалары аркылуу ушундай шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзгөнгө укуктуу. Мамлекеттик компаниялар аркылуу телерадио компаниялар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тиешелүү эфирдик убакыттарды резервдеп койдук азыр. Ошондой эле Боршайком ыкчам жооп берүү боюнча координациялык топту да ишке киргизди. Анын курамында мамлекеттик каттоо кызматынын, Борбордук шайлоо комиссиясынын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери иш алып барат. Алар жарандардан келген доо арыздарды карап, убагында ыкчам чара көрүп турушат. В социальных сетях была информация о том, что биз ар бир кайрылууга тез арада жооп алып берип, же мыйзам бузуу болсо чара көрүүгө даярбыз. Мисалы, жакында эле бир талапкер азык-түлүк таратып жатыптыр деген маалымат түштү. Ал тууралуу дароо материалды укук коргоо органдарына өткөрүп бердик. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Бизге интернет аркылуу кат түрүндө жана телефон аркылуу маалымат берсе болот. Жарандар 29 декабрга чейин өздөрү жашаган аймактардагы шайлоо тилкелерине барып, же тизме шайлоо порталы аркылуу, ошондой эле 119 бекер кызматы же ушул эле номурга паспорттун пин кодун СМС аркылуу жөнөтүп, өзүн тизмеден тактаса болот. Тизмеден чыкпай калган учурда айдын аягына чейин өздөрү каалаган аймакка шайлоого добуш берүү боюнча арыз менен кайрылууга укуктуу. Мындай аракеттер жарандардын шайлоого болгон активдүүлүгүн көтөрүүгө жана ар бир адамдын өз тандоосун убагында камсыз кылууга багытталган. Элиза Нурматова, Нуркамил Асанов, Ала-тоо 24.